Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар? Сабакты улантабыз. 9 сабак кыргыз тилинин практикалык грамматикасы боюнча болот. Буга чейин биз лексиканы жана морфологияны өтүп бүттүк. Бүгүн орфография боюнча улантабыз. Орфография бул туура жазуу эрежелери. Негизинен жалпы жөнүнөн кыргыз тилиндеги сөздөр кандай угулса ошондой жазылат да. Бирок айрым өзгөчөлүктөр бар, ошолорго көңүл буралы. Мисалы жөнөкөй сөздөр кандай жазылат? Кандай угулса ошондой жазылат да. Жөнөкөй сөз деген ошо бир сөздөн тургандар баардыгы биригип бөлүнбөй бүтүн болуп жазылат. Бул жерде айта турчу нерсе, мисалы Каныбек деген сөз энчилүү болгондон чоң тамга менен башталды, баштамга менен. Калгандары жалпы эле сөз болуп кичине тамга менен башталды. Бирок дагы бир айта турчу нерсе, мисалы кыргыз, сарбагыш деген сөздөр улут, уруунун аттарын билдирсе дагы энчилүү болуп эсептелген жок, кичине менен эле башталып жазылат. Ошондой эле демократия, капитализм деген сыяктуу системанын аттары дагы кичине тамга менен эле жазылат. Татаал сөздөр, татаал сөздүн ичинен кошмок сөздөр кандай жазылат? Алар бөлөк-бөлөк жазылат. Ат, тиш, мисалы бака, жалбырак, көз айнек деген сыяктуу өз-өзүнчө жазылат. Себеби мындай бир эреже бар. Ушу татаал сөздөгү эки сөз, мисалы ат, анан тиш деген эки сөз өз алдынча колдонууга мүмкүн болсо, демек алар бөлөк-бөлөк жазылат. Мисалы бака деген сөздү өзүнчө айтса болот, жалбырак деген сөздү өзүнчө айтса болот дегендей. Андан кийин бул жерде ысык көл деген сөз бар. Ал энчилүү ат, жер суунун атына кирет. Анан бирок ал сызыкча менен жазылат. Бирок ал кошмок сөз болуп эсептелет. Негизинен ал кошмок сөз эң биринчиден. Бирок болгону жер суунун аты болгон үчүн биринчиден чоң тамга менен башталат эки сөз тең, анан экинчиден сызыкча коюлат. Ал кош сөзгө кирбейт. Ал эми кош сөздөргө келели, алардын баардыгы дефис аркылуу жазылат, кичинекей сызыкча менен. Бириккен сөздөр булар жөнөкөй сөз сыяктуу эле, баардыгы биригип чогуу жазылат. Эмне үчүн бириккен дей турган болсом, мисалы быйыл деген бул жыл дегенден алынган, бүгүн деген бул күн, тай ата дегенден тай ата чыкты, өйүз деген мисалы ал жүз деген сөз, кыскасы ушундай. Кыскартылган сөздөр бар. Алардын бир нече түрү бар. Мисалы Бириккен Улуттар Уюму дегенде буу деп эле койсок болот. Областтык кеңеш, мисалы ушинтип кыскартса болот, биринчи тамгаларынан кыскартса болот. Мисалы башкача айтканда деген сыяктуу мындай жардамчы ушундай сөздөрдү чекиттер менен кыскартсак болот. Анан дагы бир айта турчу нерсе, кыскартылган сөздөргө уланган мүчөлөр айтылышы боюнча жазылат. Мисалы бууга буудан деп айтабыз. Эгер бул кыскартылбаганда, эгерде ушул сөз, анда башкача мүчө уланмак да. Мисалы Бириккен Улуттар Уюмуна болмок. Кыскартканда бууга болду. Бириккен Улуттар Уюмунан болмок, кыскартканда буудан болуп калды. Улантабыз. Эгерде бир сөзгө өз алдынча колдонулбаган бир сөз уланса, анда алар чогуу жазылат. Мисалы кара деген сөз бар, бирок мүртөз деген жок. Бирок экөө биригип бир башкача мааниге ээ, кара мүртөз депчи. Ошондуктан муну чогуу жазабыз. Кеч деген сөздү өзүнчө айтсак болот, курун дегенди айта албайбыз. Ошондуктан кеч курун деген сөз дагы чогуу жазылат жана башкалар ушинтип кете берет. Энчилүү аттар баардыгы чоң тамга менен башталат. Мисалы адамдардын аттары, жер суунун аттары. Жер суунун аттары татаал сөз болсо, кошмок сөз болсо, анда сызыкча коебуз. Мисалы канча сөз болсо, ошончо сызыкча коебуз дегендей. Мисалы ысык көл дегендин ортосуна бир койдук, чоң сарой дегенге эки жерине сызыкча койдук. Ал эми Түндүк Америка дегендин ортосуна сызыкча келбейт, себеби дегенде бул биринчиден атайын бир ошо континенттин аты, экинчиден ал жерде мындай мисалы Америка деп деле жалпы жөнүнөн айтса болот да. Ошондуктан Түндүк Америка дегенде экөө тең баштамга болот, бирок сызыкча коюлбайт. Континенттердин аттары ушундай болуп жазылат. Андан кийин энчилүү аттар боюнча уланта турган болсок, ишкана, газета, журнал, чыгармалардын аттары, дүкөн, ресторан, кафе, мафелердин аттары дагы эмне болот? Чоң тамга менен жазылат, бирок аттардын өзү тырмакчага алынат. Ошого жакшы көңүл бургула. Мисалы романдын аты Сынган кылыч деген сөздү тырмакчага алабыз. Береке дүкөнү, дүкөндүн аты Береке, тырмакчага алабыз. Гезиттин аты Чындык болсо, мисалы тырмакчага алабыз.
эки түрдүү айтылган сөздөр. Булар кандай? Булар мисалы ооз-эки мындай тилде, ооз-эки күнүмдүк ушу кепте айтылган болушу мүмкүн. Мисалы бир адам күмөн деп айтса, башкасы күнөм деп айтышы мүмкүн. Бирөө бакыт каалайм десе, бирөө бакытты каалайм деши мүмкүн. Алдыга умтулуу десе, алга умтулуу десе болот. Чумууду десе болот, чуңкуду десе болот. Мындай адамдар кандай айтса ошондой жазыла берет. Буларга уруксат берилген. Эки түрүнө тең уруксат берилген. Кандай угулса ошондой жазыла берет. Айрым ушундай сөздөр бар тилде. Эгерде бир сөз р менен аяктап, л менен улана турган болсо, мисалы бир уңгусу р менен аяктап, мүчөсү л менен улана турган болсо, эки түрдүү айтса да, жазса да болот, уруксат бар. Мисалы түрлүү десе болот, түрдүү десе болот. Шаарлык десе болот, шаардык десе болот. Жамгырлуу, жамгырдуу боло берет. Үчөлөрдү кыскартса дагы болот. Мисалы энемдин дегенде энемин десе болот. Келгенмин, келгемин, келгем деп да кыскартса болот. Кыскартылган боюнча жазсак туура болуп эсептелет. Эгерде этишке ар мүчөсүн уласак, бул жерде мындай бир эреже бар. Эгер үндүү менен бүткөн этиш болсо, уңгусу, анда ага ар уланганда созулма болот. Мисалы ойно дегенге ар уланды, ойноор болду. Жаса дегенге ар уланды, жасаар болду. Иштеге уланды, дагы созулма болду. Боё дегенге ар уланды, дагы созулма болду. Байкадыңар. Эгерде мисалы созулма эмес болсо, анда мындай эле кыскача эле жазабыз. Келер, себеби этиштин өзү кел, бар, жой, жүгүр. Булардыкы кыска эле болот. Келер, барар, жоёр, жүгүрөр деп. Бирок балким айтканда биз созуп айтышыбыз мүмкүн, бирок жазганда созбойбуз буларды. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Эгерде этиш үндүү менен бүтсө, ар уланса, созулма болот. Үнсүз менен бүтсө, ар уланса, созулбайт. Бирок бул жерде бир бөтөнчөлүк бар. Мисалы ири деген үндүү менен бүттү, ага арды уладык, ирир. Мисалы сүт ирир деп атабыз. Же болбосо тоңуп калган нерсе жибир деп атабыз. Жиби и менен бүтүп атат. Ал бир күнү байыр деп атабыз. Байы ы менен бүтүп атат, үндүү. Алар созулбайт, үндүү болсо дагы, себеби дегенде и менен ы тыбыштары созулбайт кыргыз тилинде, созулмасы жок. Этишке ып мүчөсүн уласак, кадимкидей эле мынтип жазабыз. Мисалы ойно, ойноп, жаса, жасап деп мына кыскарып кетет. Иште, иштеп, жана башка. Бирок мисалы этиштин өзү п менен бүтсө, анда ал мындай болуп уланат. Мисалы жап дегенге ып уланса, жабып болбойт, эреже боюнча жаап болот. Теп дегенге тебип болбойт, тээп болот. Сеп дегенге себип болбойт, сээп болот. Өп дегенге ып уланса, өп болот, созулма менен. Ушундай эреже, бул азыркы эреже боюнча ушундай жазылышы керек. Андан сырткары м менен бүткөндөргө мисалы ып уланса, мисалы көм дегенге ып уланса, көмүп болбойт, көөп болот. М дегенге ып уланса, эмип болбойт, эмип болот. Жакшы. Улантабыз. Мына б, в, г, д, ж тыбыштары менен бүткөн сөздөргө мүчө уланганда кандай болот? Булар эми жумшак тыбыштар болуп атат. Эгер буларга дагы бир мүчө уланып турган болсо, ал дагы ошо жумшак болуш керек. Мисалы психолог деп мына айтканда к кылып айтабыз да, бирок жазганда г болуп жазылат. Жумшак болуп жазылат. Ошондуктан жумшак бойдон дагы уланышы керек. Психологу го болупчу. Бирок ошо айтканына карабай калабыз да, бул жерде ошо сөздүн уңгусуна карап калабыз. Мисалы Жалалабад да деп жазабыз, бирок айтканда балким Жалалабадта деп айтышыбыз мүмкүн. Айтканда тиги психологдор эле ошентип айтабыз, психологко депчи. Педагогтон деп айтабыз, бирок жазганда уңгусуна карайбыз. Педагог г менен бүткөн болчу сөз, ошондуктан жумшак менен уланат. Булар йоттошуулар. Ушинтип кулакка кандай угулса, йоттошу керек болгон жерде мына ый менен а, ый менен эм бул йот да, ошо йот тамгасы менен а же йот менен о, улар уланса, я, е, ё, ю деген тамгаларды жазабыз. Берки узартылган формасын жазбайбыз. Башкача айтканда мына чиет, коет, уюм, жаят, кичирейет,
кандай угулса ошондой жазабыз. Бүт йодтоштуруп жазабыз. Йодтошпогон бөтөнчөлүктөр булар. Мисалы майор, йод, Нью-Йорк, район дегендер йодтошпойт. Булар бөтөнчөлүктөр, буларды эстеп калыш керек. Анан най, бей деген префикстерге мисалы а уланса, анда аны дагы йодтоштурбайбыз. Мисалы бей адеп. Ушундай эреже. Бул сыяктуу мисалы кап, жеп, чоп деген сыяктуу формалар, булар чогуу жазылат. Кап-кара, жеп-жеңил, бул жанагындай сынатоочту күчөтүү болуп эсептелет. Күчөтмө даражасындагы сынатоочтор. Кап-кара, жеп-жеңил, оп-оңой, беп-бекер деген сыяктуу. Географиялык аттарга лык мүчөсү уланса, анда ал ошо жер суунун аттары мындан ары чоң тамга жазылбай калат. Мисалы, нарын бул жер суунун аты чоң тамга, бирок лык уланганда ал автоматтык түрдө жөнөкөй эле энчилүү сөз эмес, жөнөкөй эле сөз болуп калат. Мисалы, жалпы ат болуп калат. Нарындык, Оштук, Ысык көлдүк, Чоң Сарыойлук жана башкалар. Ушун менен жалпы эрежелердин эң негизгилерин бир өттүк. Калгандарын да кайталагыла. Анан азыр көнүгүүлөрдү иштейбиз. Анда эмесе баштадык. Бул сөздөр туура жазылганбы? Эгер туура эмес болгон болсо, каталарын таап оңдоп койгула. Кагазга жазгыла сураныч. Кийинкисине өтөбүз. Сүйлөмдөрдөгү каталарды оңдогула. Бул жерде сүйлөмдөрдүн бардыгында ката бар экен, ошо жазуу эрежесине тиешелүү ката бар экен, ошолорду тапкыла, оңдогула. Бүттүк. Эми тестке келели. Баштадык. Биринчи суроосу. Экинчиси. Үчүнчүсү. Төртүнчүсү. Бешинчи суроо. Алтынчысы. Жетинчи суроо. Сегизинчisi. 9. 10. суроо. 11. 12. Ошо менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.